Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Тамчыга келдик. Тамчы аэропортунун ылдый жагындабыз. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Чоң Авангард деп жазып турат. Сөйдөгөндө Авангард курулуш компаниясы ушул жерге абдан чоң эс алуучу комплекс куруп жатат да. Аз биз силерге көрсөтүп беребиз. Жаңыдан участоктун планировка иштери жүргүзүлүп жатат. Бул жерде машиналар өзүңүздөр көргөндөй зуу деп өтүп кетип атат. Бирок келечекте сиз бул комплекске келип эс алам десеңиз, сиз аэропортко учуп келип туруп эле, азыр баарыңыздар билгендей Осман деп, Кыргызстанда Осман Airlines деп аябай сонун ыңгайлуу шарттар менен внутренний рейстер иштеп жатат, ички каттамдар. Ошол эле ушул аэропортко учуп келсеңиз болот да. Түптүз пробкасыз өзүңүздүн мындайча айтканда катуу жолдо, алыскы жолдо жашооңузга коопсуздук маселесин жаратпай, самолет менен учуп келип, түз Авангарддын комплексине кирип кетсеңиз болот. Бул жерде биз эмне себептен тартып берип атабыз дегенде сизде суроо жаралышы мүмкүн. Себебинде мына азыр бул жерден көрсөтсөк, каңгыраган эле мындайча айтканда поле бул жердечи азыр. Бирок планировка иштери жүргүзүлүп атат. Ген планы болсо согласованный. Кудай буйрса 2 жылдын ичинде ушул жерде кеелтеген, кычыраган, заңгыраган элдер жайнап эс алып жыргап жүргөн мындайча айтканда бир айылча болот да. Ал эми ушул айылчага Авангард курулуш компаниясы, Адекс курулуш компаниясына дагы буйрутма берип, азыр бизден СИП панелден ушул жерге 3 кабаттуу азыркы учурда биздин строительдер жашасын деп, келечекте болсо биздин администрация ушул жерде кызмат кылган кызматкерлер жашаганга чоң гостиница заказ кылып жатат. Азыр биз сиздерге ошол салынчу жерди да көрсөтүп кеттик. Биздин каналга жазылып, биздин видеолорду көрүп турсаңыздар, курулуш жүрүп жаткан жагын да көрсөтүп, түшүндүрүп беребиз. Азыр болсо офиске жетип, офистен сиздерге ошол гостиницанын планировкасы жөнүндө дагы кенен айтып беребиз. Андай эмесе, мынакей биз азыр офиске келдик. Офистен силерге болсо биз ошол Авангард курулуш компаниясы бизден буйрутма менен заказ кылган гостиница жөнүндө кененирээк айтып берели дедик. Албетте, Авангард компаниясы бизден заказ кылганы бул баарыңыздарга маалым болгондой, Авангард курулуш компаниясы деле Кыргызстандагы курулуш жаатындагы индустриясында эң чоң компаниялардын бири, курулушту жакшы түшүнүшөт. Ошол себептен алар бизден заказ кылып жатат да. Себебинде жогоруда белгилегендей, СИП панель бул бат курулат, арзан курулат, жер титирөөгө бекем болот жана Кыргызстандын климатына эң туура келет. Анан эми биз Авангард менен чогуу кеңеш проектини дагы бекитип жатканда, проектини дагы абдан неме кылдык, мындай кандай десем, максималдуу түрдө ар бир квадратный метри, ар бир чарчы метри сизге ошол эле Авангардка же болбосо ушул эле проектни сиз деле заказ кылсаңыз болот. Сизге терең жана ар бир квадратный метри түздөн түз кызмат кылгыдай, лишний, орусча айтмакчы, мертвый квадрат болбогудай кылдык да. Общий жилой площадь болсо 650 чарчы метрди түзөт. Ал эми площадь застройки деп коебуз, бул сыртынан алынган территориясы болсо 780 чарчы метрди түзөт. Ичинде болсо жогоруда айткандай эле 24 номер бар. Ар бир этажда 8 номердан бар. Мынакей эми өзү планировкасы жөнүндө айтып берели. Дал ортосунда биздики кире бериш, эң негизги парадный кире бериши жайгашкан. Ал жерде болсо 4,5 квадратный метрди түзгөн тамбур бар. Ошол тамбурдан киргенден кийин болсо бизде почти 8 чарчы метрди түзгөн прихожка бар да. И ошол прихожкадан биз основной негизги коридорго киребиз. Коридор болсо эки жакка чачырайт, бирөөсү оң жак бетке чачырайт, бирөөсү болсо сол жак бетке чачырайт да. Жана ошондой эле түп кирип кетсеңиз, сиз экинчи же үчүнчү кабатка көтөрүлүп кетсеңиз болот. Ушул коридор ар бир этажда чисто таза коридорго 34 чарчы метрден мындайча айтканда квадратный метр сарпталат. Ал эми номерлар жөнүндө айтып кетели. Маңдайкы бетинде болсо, биринчи этажда жайгашкан номерларда болсо, биринчи экөө, сол жак бетинде да, оң жак бетиндеги маңдайкы бетиндегилер болсо 20 чарчы метрди түзөт. Ар биринде 8 номерда тең биринчи этажда 20 чарчы метрди түзгөн сан узел бар. Эгерде сан узелдун ченемин айтып кетсек, 2 метрге 600 метрди түзгөн мындайча айтканда ченемде, ичинде болсо 20 чарчы метр аянтча бар. Ошонун ичинде биз болсо душ, ошондой эле унитаз, ошондой эле раковина жайгашкан да. Бул биринчи этажда ар бир номерда ушундай бар да. Бул азыр мен силерге 20 чарчы метр деп 2 номер жөнүндө айттым. Бул 2 номер абдан чоң. Андан кийинки 6 номерда болсо, жогоруда айткандай эле 320 чарчы метрден түзгөн ар биринде өзүнүн санузулу бар. Жана
Ал эми өзүнүн номурдун квадрат метрин айтсак, чарчы метрин айтсак, 16 чарчы метрди түзөт. Мен албетте сиздерге азыр округлять этип айтып атам, мындайча айтканда тоголоктопчу. Ал эми так цифрасын алсак, бул жерде 15-80ди түзөт да. Мен эстеп калганга тагыраак болсун деп 16 чарчы метр деп түзөт деп атам да. Андан кийин болсо биз лестница менен көтөрүлөбүз. Лестница менен көтөрүлгөндө биз экинчи кабатка көтөрүлөбүз да. Экинчи кабатта кичине өзгөрүү бар да. Экинчи кабатта биз деген болсо, бул жогоруда айткандай эле биринчи этаждагы эки чоң баягы номур ошол бойдон эле калган, ошол эле санузулу бар, ошол эле квадратура 20 метрди түзөт. Эки жак бетиндеги, маңдайкы бетиндегилерде болсо, четки беттеринде, угловойлордунда болсо, жанакындай эле 16 чарчы метрди түзөт. Өзүнүн санузулу бар, балкону бар. Бирок бул жерде дагы бир өзгөчөлүгү бар. Баягы биринчи этаждан кирип атканда биздеги жанакы эмне барго, крыльцо менен прихожканы биз бириктирип туруп, ошону общий санузулга айлантканбыз да. Бул жерде болсо 13 чарчы метрди түзгөн, киргенде өзүнүн кол жуучу раковинасы, жана ошондой эле киргенде эки мындайча айтканда туалет, жана туалеттен өткөндөн кийин эки душевой кабинасы бар да. Бул общий. Себеби дегенде арт жагында жайгашкан 4 номурдун ички квадратурасын кеңейткенбиз да. Ички квадратурасы болсо 20 чарчы метрден түзүп калган да. Ушул 4 номурга общий бул жерге санузул жасалган да. Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул проектни болсо биз Авангард курулуш компаниясына азыркы учурда көлдө салып аткан коттедждүү городогуна куруучулар жашаганга азыркы учурда ылайыктап жатабыз. Жана келечекте болсо ошол мындайча айтканда эс алуучу комплекстин административный персоналы жашагыдай өзүнчө чоң гостиница болот да. Сиз деле ушул эле номурду заказ кылсаңыз болот, ушул эле гостиницаны. Ал эми гостиницаны заказ кылып туруп, сиз болсо бизнес жаатында Көлгө болобу, же болбосо Бишкекке болобу, кааласаңыз ушул эле планировка менен заказ кылсаңыз болот. Кааласаңыз таптакыр жаңы планировка сизге иштеп, чийип, эсебин чыгарып бере алабыз да. Жогоруда айткандай болсо, мынакей бул жерде болсо номурлар чоңоюп кетти да. Ошондо биз ылдыйкы биринчи этажда 16 чарчы метр болот аткан номурларды 20 чарчы метрге айлантып атабыз дагы. Ички бөлүгү абдан кеңейип жатат да. И үчүнчү этаждагы дал ушул экинчи этажга оп-оп окшош. Барыңыздарды кызыктырган суроо, эгерде мен да салдырам десем, канча убакта бүтөт деген, канча сомго бүтөт деген суроо болушу мүмкүн. Албетте биз кандай объект болбосун, ушундай сыяктуу 780 чарчы метр общий площадь застройки болгон объект болобу, 100 квадратный метр болобу, 200 квадратный метр болобу, бардыгына бирдей 3 ай мөөнөт алабыз. 3 айдын ичинде сизге ушул объекттин Кудай буйрса аман эсен тапшырып бергидей болобуз да. Эми баасы жөнүндө айтып кетсек, баасы боюнча биз Авангардка деле башка элдерге салгандай эле под евро ремонт деген деңгээлге чейин алдык. Бул жерде болсо эмне каралган? Бул жерде болсо биз өзүбүз фундаментин, материал, работа, доставкасы менен ошол жерге өзүбүз уюштуруп беребиз. Ичин толтуруп трамбовать этип беребиз. Биринчи этаждын дубалын көтөрүп беребиз. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, ар бир этаждын бийиктиги 3 метрди түзөт да. Биринчи этажда 3 метр, экинчи этажда 3 метр, үчүнчү этажда 3 метр да. Эгерде сиз мага 3 метр эмес мен жапсыраак эле кылам десеңиз, албетте сумма кескин түрдө арзандайт да. Сөйдүндө 20 сантиметр биринчи этаждан, 20 сантиметр экинчи, 20 сантиметр үчүнчү этаждан асайганда бир гана дубал эмес, ал жерге гипсокартон, шпаклевкасы, фасадный материалды, балдардын эмгек акысы баардыгы асайганда аябай эле чоң суммага айланып кетиши ыктымал да. Эми жогоруда айтканда биринчи этаждын дубалын көтөрүп беребиз. Перекрытиясын сип панелден коюп беребиз. Экинчи этаждын дубалын коюп беребиз. Үчүнчү этаждын мындайча айтканда полун коюп, үчүнчү этаждын дубалын коюп, үчүнчү этаждын перекрытиясын сип менен коробка кылып жаап кетип атабыз. Себеби дегенде бул сип менен перекрытияны жапкан салыштырмалуу пенополистирол бетон менен салыштырмалуу кичине кымбатыраак айланат. Бирок эртеңки күнү келечекте сизге аябай жылуулукту сактаганга бекем болуп берет да. Анан крышасын болсо биз профлист менен жаап атабыз. Ветровой карниз, водостокторун болсо өзүбүз коюп беребиз. Ошондой эле үйдүн ушул гостиницанын сыртын болсо биз Авангард менен макулдашканыбызга жараша ТШП панель менен жасап берген жатабыз да. Албетте эгерде сиз мисалы жөнөкөй эле жанакындай Технониколь компаниясынын Хаубергин тандасаңыз, суммадагы арзандашы толук ыктымал. Сөйдөгөндө ТШП ал менен салыштырмалуу кымбатыраак да. Эми терезелерин коюп берип атабыз. Андан тышкары болсо биз биринчи этажга киргенде болсо жылууланган стяжкасын куруп, ал стяжканын үстүнөн наливной пол куюп беребиз дагы. Кире бергендеги сырткы брондолгон темир эшигин коюп беребиз да. Ал эми үйдүн ичине киргенде болсо, үйдүн ичинде толук электромонтажы бүткөн болот. Сантехникалык системасы, вход-выходдары чыгарылган болот.
вентиляционный система, естественный вентиляция коюлган болот. Ар бир дуалга жана ошондой эле потолокко бүт үйдүн мындайча айтканда ар бир бөлмөсүнө гипсокартон чапталган болот. Гипсокартондун үстүнөн биринчи слой шпаклевкасы тартылган болот да. Ушунун баардыгы биригип биз Авангард курулуш компаниясына мындан да чыгары ушул сумманын баягы эсеби чыккандан кийин ошонун үстүнө биздин эмгек акы да кошулат. Ушуну да баса белгилеп кетейин. Бизде баягы кардарлар көп эле сурашат. Уларбек арзаныраак кылып салып бербейсиңби, кымбатыраак кылып салып бербейсиңби депчи. Мен жогоруда айткандай эле биз сиз менен ар бир материалды такташабыз. Материалдын кымбатын тандасаңыз кымбаттайт, арзанын тандасаңыз арзандайт. Ал эми биз болсо официант сыяктуу эле эмгек акы алабыз да. Ошол сумма чыккандан кийин ошол сумманын үстүнө биздин эмгек акыбыз кошулат жана мамлекетке төлөнчү налог кошулат да. Болду. Башка нерседен биз бага эч таасир эте албайбыз да. Ошонун баары бириккенде азыркы учурда биз Авангард курулуш компаниясына 17 миллион сомго ушул деңгээлге чейин 3 айдын ичинде 24 номурдан турган 3 кабаттуу гостиницаны куруп беребиз деп Кудай буйрса договор түзүп жакында баштаган жатабыз да. Эгерде биздин видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз курулуштун жүрүп атканы жөнүндө да силерге маалымат берип турабыз жана курулуш бүткөндөн кийин да кенен обзор тартып бергидей болобуз.